Арыбасын ару кыргызым. Байыркы жомок бүгүнкү чындык. Ал эми бүгүнкү чындык эртеңки жомок. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Мезгил сабактары берүүбүздү улантабыз. Өткөн сабактарда айткандай, мезгил сабактарынын 8-китеби чыкты. Ошолдо перилер тууралуу кеп болгон. Мына ошол темабызды улай бүгүнкү күндө бизде мейманда Булбулбек Осмонкулов. Куш келипсиз. Мына өткөн сабактарда айттык, атланттардын жана лемурилердин жерден башка чин өлчөмдөргө өтүшү. Алардын адамдарга болгон бүгүн жардамы, адамдарга болгон таасири, жерге болгон таасир жөнүндө сүйлөштүк. Ошондо бир учкай сөз болду. Бу лемурилер дагы периште түспөлүндөгүлөр. Атланттар дагы биздин жердешибиз болгондон кийин биздин адашпообузду үчүлтүк мыйзамында чечип атат деген нерсе болду да. Алардын атланттар Сириус планетасында болсо, ал эми лемурилер белгисиз бир аламдын сферасында жүргөн болсо, алардын жолугушуусу тууралуу. Анан алардын адамзатка берген маалыматтары тууралуу. Жолугушуу кантип башталган, качан болгон, ошондон сөздү улап кетсек. Ошол 8-китепте кызыктуу эмелер бар да, маалыматтар бар да. Кээде окуп отурсаң, жомок сыяктуу дейсиң да. Бирок чын эле болуп аткандай жазылат да бул китептечи ушундай. Мисалы үчүн башка бирөөгө айтсаң, эмнени айтып атсың деп айтышы да мүмкүн да. Ушундай нерселер көп. Өтө улуу чындык дайыма жомок окшош болот. Вот ошол улуу күчтөрдүн дейбизби, же ошол жакта жашап аткан жана башка цивилизациянын өкүлдөрү дейбизби, ошолордун бири-бири менен болгон жана байланыштарын, жолугушууларын тим эле азыркы жашоодо болуп аткандай эле ушундай бир жазылат да. Көрсө алардын деле жашоосу биздикиндей эле, аласа бересе, байланыш, алдыда болгон программаларды сүйлөшүү, ошондой эле нерселер менен болот окшойт да аякта делечи. Кантип байланышат алар? Ошонусун бир маалымат бар. 2017-жылы 17-октябрда дейт, 17 сааттан 17 минут өткөндө Сириус планетасынын, андай сфералар көп, Сириус планетасынын ар кандай сфералар. Агыш кызыл түстүү сферасында дейт, улуу жолугушуу болду дейт. Ал жолугушууга кимдер катышты дейт. Ал эң негизи Сириуста болуп аткандан, ал жерде кимдер азыр жашап атат? Атланттар. Атланттар цивилизациясынан өкүлдөрү катышты дейт. Андан кийин мурда жерде жашап өткөн Лемурия цивилизациясынан келген өкүлдөр катышты дейт. И адамзатынан да барыш керек да өкүл болуп. Анткени ал жерде эмне маселе каралат? Ал жерде ошол алтын доор, анан алтын ордону түзүү маселеси каралат экен да. Адамзатын кандайча жол менен кайыпка алып чыгабыз? Ал качан болот? Ошо кайыпка адамзат цивилизациясын аман эсен алып чыгыш үчүн кандай немелерди, иш аракеттерди жасаш керек? Вот ошолор жөнүндө эле сиз экөөбүз ушинтип отуруп сүйлөшкөндөй эле, алар да ошол жактан сүйлөшүшөт экен да. Анан ошол жолугушуу жөнүндө айтылат да. Анан жер адамзат цивилизациясынан өкүл болуп дейт, Чуагата келди дейт да. Анан эмне үчүн Чуагата келди? Башкалары барса болбойт эле, Манас ата барса болбойт беле, же Семетей деген. Анткени Чуагата арда болгон ролу дейт, эң биринчи жана сырнайза алып атпайбы? Сырнайзалардын кылган иши эмне болду? Сырнайзалар адамзатын улуу генетикалык синтезден өткөрдү. Вот ошо сырнайзалардын катылган жана энергиялардын күчү менен эмделбедикпи 2011-жылы. Вот ошол эмдөөнү 40 чоро 40 сыр найзасы менен жүргүздү.
Ошон үчүн адамдын ошол мындан аркыдагы синтезделүүсү улуу кемердин жанагындай эң күчтүү мойнуна жеткенге чейинки адамзатты басып өтө турган жолдо булар дагы кандай иштерди жасаш керек. Вот ошолорго Кыкчоронун башы болуп эң биринчи спектрде турган Чубак Чоро. Анткени Чубак Чоро эң биринчи Сырназияны кармаган эталон урук деп айтылбадык беле мурдагы передачаларда. Ошон үчүн Чубак Чоро ошол жерге барыш керек болчу дейт да. Чубак Чоронун аткара турган кызматы мындан ары адамзаттын кайып калып чыгыш үчүн чоң ролду ойногондуктан ошон үчүн адамзат дүйнөсүнөн, цивилизациясынан Чубак Чоро өкүл болуп барды дейт. Анда кызыктар көп. Атланттарга лемуриялыктар өйдөңкү сферадан түшкөн дейт. Алар өйдөңкү сферадан ылдыйкы сферага түшүш үчүн дейт. Жана мурдагы айтылгандай медерлерин алар ирилентиш керек болгон дейт да. Анткени алар жашаган сфера өтө майда медерлерден турган күчтүү оттордон, жыштыктагы оттордон турган сфера дейт да. Алар бияка жакындаш үчүн, көрүнүш үчүн жанагындай немедечи, Сириус сферасында көрүнүш үчүн алар медерлерин ирилентти дейт да. Чубак ата болсо кайда келди? Чубак ата болсо галактикалык өзөктүн ортосунан келди дейт. Саманчы жолунун ортосунан. Керек болсо дейт, ал галактикалык түркүк ошол өзөкчө, ошол жерде турган оттор лемуриялыктар келген сферадан дагы күчтүү немеден сфера деп эсептелет экен да, Саманчы жолунун түркүгү. Ошо Чубак келгенде дейт, тигилер биринчи неметкен жок дейт, бул кийим, бул эмне үчүн келди деп лемуриялыктарына жактырбагандай кылып, анан кийин атланттар ортого түшүп айтыптыр. Ай, лемуриялыктар, силер билесиңерби? Жердин үстүндө жашооңарда өзүңөрдүн кызматыңарды Теңирдин алдында аткара албай калып, анан силер кетип калгандан кийин айла жок жер катып калганда, анан катуу денелүү болуп жерге биз келбедик беле, атланттар. Анан кийин биз дагы силерге окшоп немебизде катачылык кетирип анан биз да жерден куулганда, анан мына ушулар келген. Бул ошол азыркы цивилизациянын өкүлү. Ал өкүл болгондо дагы булардын арулуктары ушунчалык өйдө болгондуктан бул азыр Чубак ата галактикалык өзөктүн борборунда турат. Керек десеңиз, бизден дагы күчтүү, бизден дагы ыйык келген сферада турат деп, анан кийин Чубак атаны тааныштырыш дейт. Чубак атага ишенбеген себеби алар жука денелүүлөр, периштелер, лемурийлер. Бул бизге өкүл болуп анан ортого түшчү бул кийим дегенде жана көрүнгөндө ал жерде бизде периште, жарым периште, анан периште болгон перилер пайда болгон. Ал жерде пайда болгон Чубак дагы өзү жарым периште да. Алмамбет ата, Бок мурун, жарым пери да. Жарым перилер. Анан аларга ишенбегенде аягында анан Айчүрөк таза толук пери келген дагы. Анан ошол жерде ал Айчүрөк апа түшкөндө бардыгы силкинип, ооздору ачылып калды. Анан айла жок ишенди деп. Бул жерде доомат коюлуп атпайбы? Атланттар лемурийлерге доомат коюп атат да. Дагы бир суроо салгым келип турат. Эгерде лемурийлер адашпаганда кандай жашоо болмок жерде? Туура. Ушул тууралуу айтып кетсе. Ошол жөнүндө да бар маалымат. Эгерде дейт лемуриялыктар жана өзүнүн кызматтарын так аткарып, жерди жанагындай неме акыбалындачы, от акыбалында күчтүү майда медерлерден турган акыбалында жерди кармап турганда дейт, анда өнүгүү башкача программа менен кетмек дейт да. Мүмкүн дейт жердин үстүнө катуу денелүүлөр жашоого келмек эмес дейт да. Кудай Тааланын баштапкы программасы ошондой экен. Жердин үстүнө дайыма ушундай аруу денелүү, жука денелүүлөр жашоо кечирмек экен да. Атланттардан кийин биздин адамзатынын жерге келип калышы дейт, бул вынужденный вариант болду дейт да.
Лемуриялыктар дейт өздөрүнүн цивилизациясына берилген программасынын дейт жарымына да жетпей калды дейт да, Кудай Тааланын астында. Ошон үчүн анан кийин Кудайдын планы өзгөрүп, жер жанагынтип катып калгандан кийин айла жок, ошого ылайыктап анан кийин катуу денелүүлөрдү жерге жашоого кое берди дейт да. Бир четинен анда азыркы адамзат, акыл эстүү адамзат лемурийлердин жаңылып калганына бир четинен сүйүнсөк болот. Ыраазычылык айтса болот экен да. Ошол перилер келип адамзатка келип ошол ортодогу лемурийлерден кийинки атланттар келгенге чейинки чоң боштондук жердин үстүндө эч ким жашабай калганда перилердин чоң кызматы болуптур да. Дооматты негизи кое берсе кое берет экенбиз. Биз деле азыр атланттарга доомат койсок болот. Лемурийлерге доомат койсок болот, перилерге доомат койсок болот. Себеби дегенде мынакы бүгүнкү күндө адамдын денесин азыктандыруу үчүн жеген тамакка кеткен энергия ушунчалык адамды уйкусуратат да. Рухту айтам. Адамдын денесин эмес, рухту. Анан ошол биздин жашообузда, жердеги жашоодо күрөш, пендечилик үчүн, бүгүнкү турумдук жашоо үчүн күрөш. Мен кээде ушул китептерди окуп атып оюма келет да, перилер, улуу мыйзамдар адамдарды ошол бир жумада бир жолу тамак ичкидей кылып, ысыкка, суукка чыдагыдай кылып коюп, анан бизден талап кылса, азыр бизден талап кылып атпайбы? Ушул жакка өтүшүбүз керек. Ушул жакка силердин кызматыңар чоң, адамзатынын кызматы чоң. Ошон үчүн силер мындай кылышыңар керек, тигиндей кылышыңар деген көп мыйзамдарды, буйруктарды берип атпайбы? Ошондо мен дагы аларга дагы өзүмчө бир адам катары доомат койгум келип кетет да. Силер ошону мындай болбогондо мындай болбойт эле. Балким адамзат башка бир чен өлчөмдөргө, башка башка дүйнөлөргө жашайт элек. Башкача дегендей да. Мына ошол атланттар менен лемурийлердин жолугушуусунда өтө чоң силкинүү болду дейт. Силкинүү болду дейт. Атлантида, Сириустагы кош жылдыздын кызыл этегине жетип калган атланттар, анан жогору жактан түшүп келген ошол этегине, алкагына жетип калган лемурийлерге кошулуу, биригүү өтө оорго турду деген нерсе бар экен. Ошо сиз айткандай жана жогоруда медер ириленүү кыйыныраак болот экен да, майдалаган караганда. Ириленүүсү. Ошол жерде жерден барган аталардан өмүр бою түбүлүктүү бир ата бар экен, ал Кыдыр ата экен. Эми ал Кыдыр ата жөнүндө жана убакыт жөнүндө сөз кылганда айталы. Азыр бир мен түшүнүк берип кетейин телекөрүүчүлөргө. Биз айтып атпайбызбы? Адамзат, атлант, анан кийин пери, анан кийин периште түс бөлдүүлөр деп. Булардын айырмасы мындай экен да. Мисалы үчүн адамдар, биз адамзат, биз рухтан турабыз, анан денеден турабыз. Бирок биздин денебиз катуу заттан турат. Эмне үчүн катуу заттан турат? Анткени ал ири медерлерден турат да. Эгер медер түшүнүгү менен түшүндүрсөкчү, ири медерлерден турат. Бирок анан бизден атланттар турат экен. Биз эң ылдый кыз экенбиз. Бул биздин. Жок, мен айтып кетейин ушул нерсени. Улайсың алтыным, улайсың. Айтайын дегеним, биз деген катуу денеден турганыбыздын себеби дегенде бизди топурактан жаралган деген бул сөз бар, бул дагы бул чындык. Жердеги адамдын денесиндеги жерде кандай гана зат болбосун, толугу менен 100%га адамдын денесинде ошолор бар. Ошол жөнүндө бул китепте мынтип айтылат. Кайсыл планетада жашаган жашоочу болсо дейт, ошонун денеси дейт, ошол планетаны түзгөн заттардан турат дейт. Биздин планетаны түзгөн заттар кайсылар? Топуракта. Топуракта жана Менделеевдин таблицасындагы элементтерден турат топурак туурабы? Значит, биз дагы, биздин денебиз дагы ошол эле заттардан турат. Атланттардыкы дагы ошол эле заттардан турган, ушул эле элементтерден турган. Болгон айырмасы алардын атланттардын денесиндеги медерлердин кыймылдуу акыбалы биздикине караганда майдараак болгон. Айтып атпайбызбы? Адамдар дейт, 7-чи медерине чейин кыймылдатканга мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Сиз экөөбүздүн. Эмне үчүн? Атланттар болсо 11-чи медерине чейин майдалаганга алар ошондой болуп Кудай Тааладан
жаратылышкан дейт да жерге. Анткени дейт, алар келген убактагы жердин акыбалы менен, ошол убактагы жердин энергетика акыбалы менен адам заты дүйнөгө келген жердин үстүнө жаралып калган убактагы жердин акыбалы көрдүңүзбү? Эки башка болгон. Атланттар дүйнөгө келгенде жердин үстүнө жерде майда медерлер кыймылдап турган. Адам заты биз келген убакта уже жер андан да катып уже жердин майда медерлери кыймылдабай калгандыктан биз ошол стандартка ылайыкташылып ошондой болуп жаралып калдык да. Сиз экөөбүз ушундай болуп жаралып калдык. Ал эми жана мен баштабадым беле, айырмасы ушундай деп да. Атланттардын майдарак медерлери иштеп турган. Перилердики болсо, перилердин денеси алар ушунчалык майда медерлерден тургандыктан алар адамдын көзүнө көрүнбөйт дейт да. Адамдын көрүү мүмкүнчүлүгү бар экен да. Биз алыстыкты бир белгилүү чекке чейин көрөбүз да. Андан ары көрө албай калабыз. Көрүш үчүн бирдеке колдонуш керек, дүрбүн. Ошондой эле майда нерсени да көрбөй калабыз. Майданы көрөбүз, бир убакта нар жагына көзүбүздүн курчу жетпей калат да. Кыргызча айтканда, эмне үчүн? Анткени Кудай Таала бизди чектеп койгон экен. Көрүү мүмкүнчүлүгүбүздү, угуу мүмкүнчүлүгүбүздү, кереги жок нерсени бизге берген эмес. Ааламда не деген ушундай укмуш үндөр бар дейт. Аны уксаңар дейт, кулагыңа тарсылдап чыдабайт дейт. Бирок Кудай Таала кудурети менен бизге ошондой чек берип койгон. Биз андай күчтүү үндөрдү укпайбыз, күчтүү эң жай үндөрдү укпайбыз. Ошондой эле алыс нерсени көрбөйбүз, майда нерсени көрбөйбүз. Ал эми перилер болсо жанагындай жука денелүү тургандарда дейт, аларда көрүү органдары, угуу органдары аларда жок. Анткени аларга кереги жок дейт. Алар жанагындай телепатиялык жол менен бири-бири менен алака байланыш кылышат дейт биринчиден. Экинчиден алардын көрүү, угуу, сезүү, жана ысыкты, суукту бардык нерсени бир гана сезим деген гана нерсе аткарат дейт да. Алар бизге караганда аруу, ыйык жашоочулар деп айтылат экен. Перилер менен, периште түспөлдүүлөр менен, анан накта периштелердин дагы айырмасы бар экен. Перилердин денесин түскөн медерлер ирирээк келет, перилердики. Периште түспөлдүүлөр, лемуриялыктардыкычы, алардын денесин түскөн медерлер перилердикине караганда андан да майдараак дейт. Значит, майдараак деген нерсе эмне? Майдараак нерсе деген нерсе алардын аруулугу, алардын тазалыгы, беркилерге караганда, перилерге караганда периште түспөлдүүлөр өйдөрөөк турат экен. Периште түспөлдүүгө караганда накта периштелердики алардын медерлери аябай майда болот экен дагы. Ал жөнүндө кийин жанагы убакытка киргенде айтылат да, ошондо информациялар, маалыматтар. Кызык маалыматтар бар дагы. Пери анан периште. Экөө ошондо мындай неме да, мына адамзат турат эң ылдый жагында. Анан кийин атланттар турат. Медерлигин майдалыгын каратады. Анан кийин перилер турат. Перилерден кийин периште түспөлдүүлөр, лемуриялыктар. Анан эң эле ыйык, эң май жашоочулар, булар аруу жашоочулар, булар периштелер экен. Периштелер түбөлүктүү жашайт деп айтылат да. Алардын эмне үчүн түбөлүктүү экендигин түшүнүш үчүн биз убакыттын сырына киришибиз керек экен да. Периште түспөлдүүлөр. Бирок периште түспөлдүүлөргө караганда медерлеринин адыр айтып атпайсыңбы? Майдалыгы жагынан. Перилердики ирирээк келет. Бирок бул китепте айтылат, аларга караганда перилер бир топ эсе күчтүү деп айтылат. Периште кейпине түспөлдүүлөргө караганда. Алар күчтүү эмес, алар ийкемдүү дейт. Алар ошол медерлерин майдалаганга дагы, ирилеткенге дагы ийкемдүү келишет дейт да. Ийкемдүүлүгү алардын артыкчылыгы ошондой экен да. Ошол ийкемдүүлүгү, ошол артыкчылыгын айтып атат. Артыкчылыгы ошол ийкемдүүлүгү. Себеби дегенде лемурийлер канчалык майда болгону менен медерлери алардын колунан келбейт өзлөрүнүн ири медерлерин ирилетүү, чоңойтуу, кеңейтүү, катуу абалын алып келүү, улардын колунан келбей турган нерсе да. Мына ошол Сириус планетасында
жерлештерибиздин жолугушуусу биринчи Чубак атадан келген. Чубак атанын сыр найзасы бул мурдагы берүүлөрүбүздө да айттык. Түпөгүнүн оң кайып жана сол кайып күчтөрү бар экени айтылган. Бул оң кайып көрүүчүлөргө дагы бир жолу түшүнүктүүрөөк болуш үчүн айта кетели, оң кайып жана сол кайып. Адамзаттынбы, заттынбы, канчалык майдаланып, медерлери майдаланып отургандардын баардыгы булар материя, физикалык дүйнө. Ал эми алардын көрүнбөй калгандары антиматерия деп бул китепте айтылат. Ошол оң кайып, ошол физикалык, материалык дүйнөнүн оң кайыбы. Ал эми сол кайып болсо, ошол кайып дүйнө дейбиз. Көрүнбөй калган дүйнөнү сол кайып деп. Ал эми ошол Чубак атанын сыр найзасынын түпөгүндө оң кайып жана сол кайыптын ыргактары жайгашкан, толкундары жайгашкан, сырлары жайгашкан. Жөнөкөй тил менен айталы, ошол күчтөрү, кереметтери ошол сыр найза менен оң кайыпка дагы, сол кайыпка дагы кирген улуу күчү бар. Баягы мурдагы берүүдө айттык, жанагы 360 градуста тайторуну чапкан жөнүндөчү. Ар бирин алып отуруп, ар бирин ал убакыттын энергияларын алып отуруп, ар бир тулпардан аргымактан ашып отуруп 360 градустагы энергиялардын баарын өзүнүн рух энергиясына сиңиргенден кийин анан тайтор чыгып келген. Ушунун сыңарында эле мына бул жерде жазылат. Сыр 40 найзанын 39 ашталды, 40 ашталды. Анан эң акыркысы Чубак ата өзү урду дейт. Мына ошол күчтүн эме муну мурдагы берүүлөрдө айтканбыз. Ошол керемети менен ошол кайып дүйнөдө ошол Сириус планетасына кирип келгени жөнүндө айтылат. Бул жана жогоруда айткандай бардык нерсе бир жомок окшош. Жомок. Ошондуктан биздин берүүбүз дагы жомок окшош чындык. Адамзаттын өсүүсүндө, адамзаттын өнүгүүсүндө булардын бардыгы кечеги жомок деген нерсенин баары мына бүгүн баары эле чындык болуп атпайбы? Туура, мындай экен да, жомокту дейт, силерге эмне үчүн берет дейт. Жомокту деле жазуу жасаат же бир киши ойлоп, бир адам ойлоп чыгарып анан айтат да. Ал бир чети ошол адамдын өзүнүн фантазиясы, а экинчи четинен ошол жомокто боло турган, айтыла турган нерселерчи, окуялар ошол жомокту жазган же айткан адамга өйдөнкү көрүнбөгөн ааламдан дейт, дээр сезимине салынат дейт. Ал ошону сезет дейт. Ушундай нерсе болот экен депчи. Анан ошонан ал жомок кылып айтат дейт. Эмне үчүн ошол жомокту Кудай Таала бизге берип атат? Жомокту биз кимге айтабыз? Жомокту кичинекей балдарга айтат, туурабы? Ошол балдарыбызды биз көрсө, кийинки боло турган чындыкка даярдайт экенбиз да, сиз айткандайчы. Кечеги жомок бүгүнкү чындык болуп атпайбы? Ошон үчүн жомокту биз балдарыбызга айтканда, биз ошолорду эртеңки боло турган келечекке бир чети даярдайт экенбиз да. Ошон үчүн биринчи баардык нерсе жомок сыяктуу болуп түшөт экен да ааламдан. Муну китептерде айтылган нерселердин баары азыр айтсаң жомок, туурабы? Бирок мунун баары боло турган иш. Бул Кудай Тааланын улуу программасына кирип калган үчүн, ушул нерселер, маалыматтар адамзатына керек үчүн, ошон үчүн берилип атат. Болбосо бизге кереги жок болсо, бизге эмнеге берет андай нерселерди? Жанагындай эле биздин ошол эволюциялык жолубуз катасы жок, түз уланып, Кудай Тааланын деле каалаганы ошол экен да. Деле жамандыкты каалабайт бизге. Бизди тескерисинче алдыга өнүгүп турсун, түз өнүгүп турсун деп айтат да. Адамдардан ошон үчүн жана жомокторду дээр сезимибизге салып, биринчи жомок кылып жиберет экен. Бул аалам экиге бөлүнөт экен да. Материалдык дүйнө. Анан кийин сиз айткандай антиматерия дүйнөсү депчи. Материалдык дүйнө деген сиз экөөбүзгө берилген дүйнө. Биз азыр материалдык дүйнөдө жашайбыз да.
мына бизге көрүнүп турган жылдыздар, ай, күн, бүт космос боштуктары бизге сезилген, көрүнгөн. Ушунун баары биздин дүйнө экен. Материалдык дүйнө. Биз ойлойбуз да, биз космостук корабльга түшүп алып, алыс учсак, бир башка дүйнөгө барып калабыз да. Жок. Биз өзүбүздүн материалдык дүйнөдөн эч качан чыга албайт экенбиз. Материалдык дүйнөдөн чыгыш үчүн жана айткандай кайыпталуу процессине киришибиз керек да. Трансформация болуш керек. А трансформация болуп калуу деген бул башка стандарттагы башка дүйнөлөргө барып калуу да. Ошон үчүн материалдык дүйнөдө бул ааламдын 1%-ине гана жетпегени түзөт дейт. Жана 360-тын ичинде бизге берилген чек 1,19 болот атпайбы? 360-ты 1,19га бөлсөң 1%га жетпей калат да. Вот ошол 1%га жетпеген дүйнө бул материалдык дүйнө дейт ааламдагы. А антиматериалдык дүйнө калганын баары ошол антиматерия дүйнө экен да, бизге көрүнбөгөн. Бирок антиматерия дүйнөсү сиз айткандай экиге бөлүнөт экен да. Оң кайып, анан сол кайып болуп бөлүнөт экен антиматерия. Оң кайыбы бизге жакыныраагы, ири медерден турган сфералар, булар оң кайып сфералар. Ал эми майда медерлерден, күчтүү оттордон жана энергиядан турган сфералар булар сол кайып. Анан ошол медерлер майдаланып барып, анан кийин акырында жана убакыттын энергиясын айдалып кеткен. Эң күчтүү нерсе бул дүйнөдөгү бул убакыттын энергиясы экен да. Бүгүнкү күндө биздин элибиз кыргыз өзүбүз жөнүндө айталы. Бир жаңылык болсо, деги эле адамдардын баары ошондой экен. Көзү жетип, көзү көрбөй калган, акылы жетпей калган нерсенин баардыгын не дейт бизде? Бул жомок дейт. Миф деп коет да. Миф, бул легенда, бул жөн эле адамдын оюна, адамдын жомок болобу, фантазия дейбизби? Эгерде ааламда, чексиз ааламда, эгер ал нерсе жок болсо, маселен такыр жок болсо, ал адамдын оюна келбейт. Келбейт, туура. Ушуну түшүнүү менен биздин ал турган Манасты жомок деп атпайбыз. Манас канакей, паспортун гана, Манас паспорту бар экен дегендей. Одон түшүнүктөрү менен. Эми бул бара-бара оңоло турган нерсе. Азыр биз айтып аткан нерселердин баары көпчүлүк адамдарга, дээрлик көпчүлүгүнө өкүнүчтүүсү жомок катары. Сиз экөөбүз мунун ооба чындык экенин билип, түшүнүп, ошону кандайдыр бир сезимибиз менен туюп, бакылдап ушул жерде отурабыз да. Ушуну элибиз түшүнсө деген максат менен ушул берүү башталды. Туура. Бүгүн болбосо эртең, балким азыр биз айтып аткан жомок сыяктуу нерселер ошол көрүүчүлөрүбүздүн кандайдыр бир деңгээлине үрөөн сыяктуу себилип аткан эле нерсе. Мунун дагы кайталап дагы башка бир ыкма менен көрсөтөлү деген оюм бар. Чоң плакаттар менен жанагы ааламдагы кубулуштарды учкай айкаштырып алар менен, ошону менен чоң экрандарда, видеолордо ошондой нерселерди, техниканы колдонуп көрсөтсөк, баягы далил катары, жарым далил болобу кээ бирөөнө, ошондой болобу деген. Сиз туура айтасыз. Мисалы үчүн сиз экөөбүз отуруп алып, мындай аңгемелешүү кылып атабыз да. Эгерде ушул эле маалыматтардычы, мисалы үчүн мен мына доска болсо, доскага чийип, жазып, тартып түшүндүрсөм, мүмкүн мындан дагы таасири күчтүүрөөк болот эле. Түшүнгөнгө жеңилирээк болот эле. Мисалы сиз экөөбүздүн сүйлөшүп аткан нерселерибизди бирөөлөр көрсө айтат, ай, какта бир мифти айтып атыр деп. А бирок бул китептер действительно түшүп атпайбы? Бул кандайча жол менен ушул китептер жазылып атат? Бул дагы өзүнчө сырдуу нерсе да. Туурабы? Жөндөн эле ал маалыматтар көрсө түшпөйт экен да. Кудай Таала ошол кайсыл цивилизацияга өнүгүүсүнүн алдыга жылыш үчүн кандай маалыматтар керек болсо, ошол маалыматтарды кандайдыр бир ушундай керемет жолдор менен берип турат экен да. Мурда да мындай ыйык китептер түшкөн, мурда ыйык китептер көп да, жана пайгамбарларга түшкөн китептер бар дегендей. Ошол эле сыяктуу мына
Кыргызда аян деген түшүнүк атам замандан бери болгон. Даже керек болсо мурдагы биздин ата бабаларыбыз дейт, мындан 100 жыл, 200 жыл мурда жашаган ата бабалар азыркы силерге караганда дейт, алардын аруулук деңгээли жогору болгон дейт. Алар мындай илимий техникалык прогресси өспөгөнү менен дейт, алардын духовный өнүгүүсү, духовный развитиеси бир топ эсе өйдө турган. Алар керек болсо керектүү нерселерди, маалыматтарды тияктан көрүнбөгөн дүйнөдөн алып турушкан. Ойлуу адамдар көп болгон. Азыр дейт силер дейт, материалдык дүйнөнүн көйгөйүнө башпалдак атып кирип кетип дейт. Ошодон чыга албай дейт. Медерелериңер ириленип баратат дейт. Көрдүңүзбү? Вот ошол коркунуч экен. Таптакыр катырбаш керек. Ошон үчүн катырбаш үчүн ушундай духовный азыктарды, ушундай илим катары, ушундай китептер катары, маалымат катары ушундай берип турат экен да Кудай Таала. Вот ошол көрсө жана медерелерибизди биз ушул маалыматтарды окуп, сезимдерибизди козгоп, оюбузду күчтөнтүп, медерелерибизди дагы майдалатсак, ошондо биздин аруулугубуз дагы жогорулайт экен да. Аруулук деген ошол канчалык медердин майдалануусуна жараша болот экен. Медериңиз, майда медериңиз иштеп турса, значит сиз аруу адам болот экенсиз да. Нур чыгарат экен даже денесинен кээ бир адамдар. Бул адамдар чындыгында эле баардыгын өзүнүн техникага берип койбоду. Өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнүн баары. Материалдык дүйнөгө аябай сүңүп кеттик да. Техникада ошону өсүү жөнүндө. Перилерге кайтып келсек. Перилердин чоң дагы бир чоң кызматы ошол кездеги жанагы атланттар менен лемурийлердин ортосундагы аралыкта жердеги пирлерди даярдап кеткен. Пирлер оттун пири дейбиз, жылкынын пири, теги чаян перен, зеңги баба дегиле пирлер бар го. Пирлер көп. Ошолордун баардыгы жердеги жашоолордо ошол адамдын, табияттын, жаратылыштын, тоонун, таштын, суусун дегеле баардык жандуулардын медерлерин ириетке салып туруучу пирлерди даярдап кетиптир. Мына ушул жөнүндө сөздү улайлы. Жердин үстүндө жашоо жок болгондон кийин пирлердин кызматы дагы кереги жок болгон да. Пирлер эмне үчүн кызматка келет экен? Вот ошол качан планетада жашоо башталганда ар кандай өсүүлөр болот да, адамзаты, кубулуштар бар, жаныбарлар, өсүмдүктөр, суулар дегендей. Пирлер деген дейт, ошол ар бир нерсенин өзүнүн матрицалык энергиясы болот экен да. Мисалы үчүн эркек адамдын матрицалык энергиясын Шаймерден, жигиттин пири Шаймерден көзөмөлдөйт. Жылкыныкын болсо Камбар ата, жанагы жаан чачын, жанагындай немелердикин чагылгандардын Гүлдөр ата деп ар бир нерсеге пир коюлган экен да. Вот ошол жашоо баштала турган болгондон кийин перилер билген, что перилер кеткенден кийин жерде жашоо башталат. Жерде жашоо башталыш үчүн вот ошол жашоону контролдоп, көзөмөлдөп туруш үчүн кандайдыр бир күчтөр керек да. Ар бир кубулуш, ар бир зат, ар бир адам, жандык, жансыз баары ар башкача энергиядан турат экен. Вот ошол ар бир энергиянын матрицалык касиети болот экен да. Бардык энергиянын. Вот ошол матрицалык касиеттерди көзөмөлдөп, вот ошол матрицалык касиетти кармап турган ошолор пирлер экен да. Мындайча айтканда көзөмөлдөөчү энергиялар дейт. Булар Кудай Тааланын астында кызматка турушуп, анан ошол нерселердин баарын көзөмөлдөп турат экен. Ошо цивилизацияда болуп аткан өзгөрүүлөрдү бүт баарын жөнгө салып, Кудай Тааланын астында башаламандыкка жол бербей, бүт көзөмөлдөп турган ошо пирлердин жумуштары дейт да. Бул китепте дагы айтылат, матрица, адамдын матрицасы, адамдык матрица, бардык нерсе медерлер майдаланып кете берет экен да. Ал эми адамдын өзүнүн берилген рух матрицасы бул өзгөрбөй турган нерсе. Рух энергия. Рух энергиясы өзгөрбөй. Алар ушул кайсы чин өлчөмгө кетсе дагы
ал өзгөрбөй турган матрица деп айтылат да. Анан ошол пирлердин биз баарына ат коюп алганбыз, кыргыздар баарына. Бул ат качан түшкөнү ошол эле жер каймактаганда түшкөнбү же атланттар муну кантип ат коюп кеткен, пирлердин бүгүнкү аттары бар. Ойсул ата, Зеңги баба, Гүлдүр ата, ошондойчу маселен. Бул качан коюлганы жөнүндө өгүнө суроо салсам дагы ага убакыт жете элек, айтыла элек дейт да. Бул жердеги азыркы биз башка дүйнө таанымдагы адамдар буларыңар ширк деген жерлердин бардыгы өтө майда медерлерден турган акыл эстүү, аң сезимдүү толкундар. Мына ошолор пирлер. Ирээттеп турган пирлер. Кадимки эле ыйык жерлердеги ар биринин өзүнүн ээси болот го. Ошону ыргакка салып, адамдын жан дүйнөсүнө эмне керек болсо, ошону берип турган. Майда көзгө көрүнбөгөн булардын бардыгы негизи перилер ушуну орнотуп кетиптир. Себеби дегенде кийинки келген адамдардын кандай деңгээлде өзгөрүп кетээрин, кандай жерде бузулуп кетээрин, кандай жерде башка абалга түшөрүн мурдадан билген. Ошондуктан ошолорго жардам катары пирлердин өзүнүн кызматы жана ыйык жердегилердин кызматы болуп келиптир. Туура. Бир эле убактачы мисалы үчүн биз эр адамбыз, эр адамдын пири Шаймерден ата деп коет, жигиттин пири. А бирок биз мисалы үчүн жумуш кылып атканда, мисалы үчүн жерди иштеп атсак бизди баба дыйкан колдоп турат. Мисалы үчүн кыймылдап аттын үстүнө минип баратсак бизди Камбар ата колдоп турат дегендей. Машинеге түшүп кетип баратсак, жана жол жүрүп баратсак, жолдун пири жоламан, кыймылдаган нерсени желдин пири жел кайып деген. Бир эле убакта бизди көп түрлүү пирлер көзөмөлдөп турат. Бирок ошолордун баарынын немеси энергиялары бири-бирине шайкеш келип туруш керек да. Шайкеш келип туруш керек дейт да. Энергиялар жогорку шайкештүүлүктө иштеш керек дейт. Мисалы үчүн оору эмнеден пайда болот? Адамда оору. Жашоо процесси жүрүп аткан дене клеткада жазык жок дейт. Ойлонуубуз менен бузулабыз дейт. Ой менен. Мисалы үчүн тамак иштейм, анан кийин ал тамак сиңип атат. Анан мен ошол убакта мен бир туура эмес жумуш жасап, бир туура эмес ой ойлоп, же ичип аткан тамагымдычы, көбүрөөк ичип койдум, бул мага сиңбей калыпсың. Сиңбей калат, көрдүңүзбү? Оюңуз менен жанагы ошол иштеп аткан энергияларды, тамак сиңирүүдө иштеп аткан энергияларды сиз иритип жибердиңиз дагы, тамагыңыз сиңбей калат. Бардык нерсени буза турган ой экен да. Оңдой турган да кайра ой экен. Адамдын ою. Адамда болгон эң күчтүү жана майда медерден турган энергия бул ойдун энергиясы экен да. Жөнөкөй тил менен айтылганда оорулардын пайда кыла турган нерсе бул адамдардын кетирген кемчиликтери. Мындайча айтканда, кемчилик деген ошол күнөөлөрүнөн дагы, кемчиликтеринен, каталарынан чыккан нерсе. Мындай жалпак тил менен айтканда. Туура. Мисалы үчүн биздин денеде болуп аткан процесстерди, жашоого керектүү процесстердин баарын көп түрдүү, баары энергиядан турат экен. Баарын энергиялар аткарат да. Ар кандай түрдүү. Мисалы үчүн бир эле адамда 100 түрлүү, 1000 түрлүү энергия азыр иштеп атат да. Табигый түрдө дейт, алар бири-бири менен шайкештүүлүктө дейт, гармонияда иштесе дейт, алар жаңылышты кетирбейт дейт. Көрдүңүзбү? Табигый түрдө. Анан биз өзүбүздүн жана сиз айткандай кыймыл аракетибиз менен, напсибиздин азгырыгы менен, туура эмес сөзүбүз менен, туура эмес ишибиз менен, туура эмес оюбуз менен ошол энергиялардын гармониясын бузганда алар табигый акыбалын жоготот дагы, чарпышуу башталат. Энергиялардын чарпышуусу. Ошол энергиялардын чарпышуусу терс энергиялар пайда кылат дагы. Анан кийин организмдеги же психологиядагы энергияларды бузуп, анан ар кандай туура эмес нерселерге алып келет да. Мисалы үчүн акыл эстин адашып кетишине, же болбосо дененин ооруп калышына, бүт баарын дейт, өзүңөр дейт, сурап аласыңар дейт. Табигый түрдө баардык нерсе жакшынакай болуп
шайкештүүлүктө болсо дейт, оору да болбойт да силерде. Ишиңер дагы алдыга жылы берет. Баарын бузуп алаткан өзүбүз экөөбүз. Оюбуз менен далбастап, тигини кыла коеюн, муну кыла коеюн, тияктан муну тартып ала коеюн деп анан кийин өзүбүздүн кыймыл аракетибиз менен баардык нерсени бузат экенбиз да. Адам денесиндеги энергиялардын баардыгы энергиялардан турат. Энергиялардын баары акыл эстүү деген сөзгө. Маселен адам бир жерин кесип алса, ушул жерде бир кичинекей клеткадагы өзүнүн акыл эси бар да. Акыл эси. Биздин түшүнүк менен айтканда. Анан ошого тегерегиндеги клеткалардын баардыгы жардамга келет. Кадимкидей жардамга келип, баягы шайкештикти кайра ордуна, бузулган шайкештикти ордуна келтирүү үчүн биз муну дары сабап койдук, айыгып калды, же болбосо айыкты дейбиз да. Ал ошого нерсеге клеткалардын өзүнүн жардамы, өзүнүн акыл эсинин, аң сезимин жумшап аракет кылбаса, жок болсо, акыл эси жок болсо, бул айыкмак эмес да. Ар бир клетка өзүнчө акыл эстүү. Медер канчалык майда болсо, ошончолук акылдуу болот дейт. Ошончолук ийкемдүү, ошончолук неме болот дейт да, немеси көп болот дейт да, эмне деп коет жанагы, амалдуу болот дейт да. Медер канчалык майда болсо, ошончолук амалдуу болот экен да. Мисалы үчүн биздин денебизде болуп аткан нерсе, физиологиялык нерселердин баарын аткарып аткан ошо майда медерлер, бүт тамакты сиңирип аткан майда медерлер. Ошол тамак аркылуу бизге энергия берип атат, бизди сүйлөтүп атат. Мисалы үчүн мына сөз каяктан чыгат, Сөз ойдон чыгат, туурабы? Биз биринчи ойлонобуз, анан кийин ошону көмөкөй аркылуу үн кылып чыгарып, сизге түшүндүрүш үчүн мен оюмду сөзгө айлантышым керек. Туурабы? Мындайча айтканда материализовать этишим керек да. А ой каяктан жаралып атат? Ой каяктан жаралып атат? Ойду ким жаратты, мисалы үчүн? Ошол жерде ойлондукпу? Ойлонгон жокпуз да. Ойду көрсө, сезимдеги энергиялар биринчиден, анткени сезим эң биринчи кабылдайт экен. Айлана чөйрөнүч болгон нерсенин баарын. И рух энергиясы бар го, жандын энергиясы дагы кошумчасы менен анан кийин мээге импульс беришет экен дагы. А мээнин нейрондору, анан уже мээнин нейронуна түскөн жанагындай медерлер анан кийин бири-бири менен маалыматташып, кыймылга келип, анан ошону энергия кылып, ой кылып чыгарат экен да. Мисалы үчүн биздикин адамдардын оюн ошо мээ аркылуу энергиялардын шайкештүүлүгү аркылуу чыгат экен да. Жанагы ойчу ошолор чыгарып жатса биздеги ойду, материалдык жандардыкычы. Ал эми жанагы сиз айткандай перилер, периштелер, алар кандайча кылып ойлойт алар, эгер мээси жок болсо. Туура да, денеси жок, мээси жок. Алар кантип ойлойт? Аларда тескеринче дагы эле ошол эле ошонун денесин түскөн дейбизби, рухун түскөн медерлердин алакасы аркылуу аларда да ошондой бир ой пайда болуп, анан ой сезим сыяктуу бөлүнүп чыгат экен алардыкы дагы. Силер ойлойсуңар дейт, баардык эле жашоочулар ушундай бизге окшош, көзү бар, кулагы бар, анан жүзүндө басып жүрүш керек. Андай эмес дейт. Башка дүйнөлөр көп дейт, миллиондогон, жүздөгөн, сандаган жашоочулар бар бул ааламда. Параллель чектерде жашагандар бар. Бизден ылдый жашаган сфералар көп экен. Аякта дагы немелер көп экен, жашоочулар. Бизден өйдө турган аалам чексиз, сансыз дейт. Көзүң эмес, акылың да жетпейт дейт ааламдын тиги көптүрдүүлүгүнө. Биз болгону өзүбүз мындай реакция кылган, көргөн, билген гана материалдык дүйнөнүн немеси менен гана жашайт, түшүнүгү менен жашайбыз да. Баардык нерсе бизде относительно салыштырмалуу. Биз бир нерсени түшүнүш үчүн бир нерсеге салыштырышыбыз керек да, жанагы теория относительность деген ошо да. Негизи дагы кайталайм, ушул берип аткан берүүлөрүбүздүн баардыгына ааламдагы, табияттагы болуп аткан кубулуштарга, жан дүйнө сезими алган туюмдарга, жан дүйнө алган байланыштарга, маалыматтарга адамдар бүгүнкү күндө такшалыш керек экен да. Акырын-акырындан такшалып отуруш керек экен. Такшалуу деген бул өзү
текши алуу деген сөздөн ошондой бар түшүнүк бар мына китепте. Текши алуу. Ар бир иштелип аткан, берилип аткан нерсенин натыйжасынын эң негизин шакирти текши алуу. Устатынан алыш керек да. Ооба, текши алганда, текши ушул айтылып аткан нерсенин баардыгын алуу менен ошону текши алуу, толук алуу, ошол такшалуу. Адамдардын такшалуу. Жана пирлер жөнүндө айтып атканда, жолдо баратып жоломон ата дейбиз, жылкыга минсек камбар ата деп. Ошол адамдардын унут болгон нерсеси бүгүн билип эле коебуз бизчи. Адашуу ушундан чыгып атат. Ооба, билем. Маани бербейбиз да. Шаймерден. Маани бербейбиз. Биздин улуу кыргыз, улуу аталар аттанганда Жоломон атага, мингенде Камбар атага, төбө минсе Ойсул ата, уйду сааганда Зеңги баба. Деги эле бардык нерсе чөлдө баратса Чаян ата. Деги эле ушундай пирлердин баардыгын таанып, билип, кадам таштаган сайын жолдорунун баардыгын ошол пирлер колдоп, коштоп, кандайдыр бир ишинин баарын оңуна чыгарып ачып баскан. Мына ушуну биз бүгүнкү элибизге, бүгүнкү кыргызыбызга толук кандуу жеткирүү бизде максат. Мына ушул бара-бара азыркы негизи эле ушул биз айтып аткан илгерки мектеп окуучулары макал лакаптарды изилдеш керек, окуш керек. Бизде окуй турган балдарга бере турган тарбиялар толтура мектепте. Бизде мектептен баштап, бала чактан баштап ошолор эмне үчүн айтылган, ошолордун чечмелениши, ошентип отуруп, мына ушундай эле пирлер жөнүндө дагы өзүнчө бир сабак болуш керек. Мектептерде, бала бакчалардан баштап мектептер. Бул момундай болот. Булардын баары чындык балдар. Ушинтип баягы атын атасаң куту сүйүнөт дейт. Ала кушту атынан чакыр дейт. Ошондой атын атаганда биз алардын бар экенине болгон ишеним пайда болот. Ишеним пайда болгондон кийин алар бизди көрүп туруп бизге ишенип атат дегендей да. Ой, бул балам мага ишенип атат, ошол жолун оңоп коеюнчу. Деңгээлди тазалап туралчы. Мен ушуну кийин оюма келет, ушулардын баардыгы бара-бара болот деген оюм бар да. Бул мектеп программасына кире турган кыргыздын көчмөн дүйнө таанын жашоосундагы нерселердин баардыгы кайра келгенде ошондо адамдар оңоло баштайт. Сөзсүз түрдө. Бүгүнкү сабагыбыздагы аягына жетип баратат. Эгер айтылбай калган ой болсо, мен айтып коеюн, бүгүнкү тема боюнча. Ушу телегөрүүчүлөргө бир мен кайрылып коеюнчу. Урматтуу телегөрүүчүлөр, уже канча көрсөтүүдөн бери ушинтип ушул китептер жөнүндө, ушул маалыматтар жөнүндө биз кеп кылып атабыз. Ал ошол биздин кеп кылган максатыбыз эле ошол адамдар ушул нерсени окуп, кызыгып, жан дүйнөсү ойгонуп, биз дагы Кудай Таала үчүн бир кандайдыр бир кызматта экенибизди сезип, өзүбүздүн деген эле максат биздики биринчиден. Анан экинчиден мына ушул китептердин чыгып атканына 20 жылдай убакыт болду. 20 жылдан бери ошо окуп, мен улам кайталап окуй берем. Мисалы үчүн 8-чи китепти окуп кайра 1-чи китепти окусаң, ошо кайра дегенди түшүнө баштайсың да. Берде неме жок да. Баары эле бири-бири менен ушундай байланышта. Анан кийин айтайын дегеним, ушул китептерде айтылган нерселердин баарына көзүм жетип, чын экенине ишенгенден кийин, анан кийин мен ушул жерде келип сүйлөп атам. Мен деле Кудайга ишенген адаммын. Эгерде калп нерсени айткандан корком да мен, туурабы? Мен күнөөгө батып калсам, ал күнөөсү мага оор тиет да. Ошон үчүн көзүм жетип, чын экенине ынанып, 100% ишенгенден кийин анан мен ушул маалыматтарды айтып жатканда коркпой айтып жатам да. Болбосо мен аны коркотмочумун эгер калп нерсе болсо. Ошон үчүн урматтуу телегөрүүчүлөр, муну миф экен, аны калп экен, каяктагы бир немелер айтып атыр деп деген ойдо болбой, тескерисинче кызыксаңар ушуга, ушундай бир аалам бар экен. Биздин бул китептерде адамзатынын алыскы, жакынкы келечегинде боло турган кубулуштардын баары айтылат.
Анан Манас ата жөнүндө көп маалыматтар бар. Манас атаны биз баатыр дейбиз, ал жок, ал баатыр болгон эмес. Манас ата керек болсо галактикалык масштабта Кудай Тааланын астында кызмат кылган ушундай бир неме экен да, рух, улуу рух деп айтылат экен да. Ошону айтып коеюн деп элем да. Абдан туура, бул адамдын өзүнүн айтып аткан нерселеринин баарын элге жетсе деген тилегиңиз кабыл болсун. Бу Манас атаны кийинки убакыттарда Манас атанын купуя сырлары жөнүндө, анын энергиялуулары, анын толкундары, анын аткарган чыныгы ааламдагы кызматы, жердегиси ааламдагы кызматы, анан келечектеги кызматы. Сөзсүз түрдө келечектеги кызматын айтпай кетсек, анда Алтын доор программасы бул орду жок болуп калат. Адамзатын дейт, алтын доорго жетелеп аман эсен алып бара турган күчтүү энергия деп, бул ошо Манас энергиясы деп айтылат да бул китепте. Вот ошол Манас энергиясынын жардамы менен дейт, алтын доорго аман эсен барасыңар деп айтылат да маалыматтарда. Анда эмесе дагы бир жолу сизге чоң рахмат. Дагы келерки эми бул китепти аягына чыгыш үчүн да бир топ берүүлөр болот. Андан кийин дагы азыр мен билишимче 9-китеп дагы жазылып атат. Бүтөйүн деп калыптыр. Анан ошол жерде жанагы сырдуу найзалар каякта бүгүнкү күндө, алар болгондон алар жөнү жок болуп кетпеш керек. Ошол физикалык түрүндө сыр найзалар бар деген баштапкы бир маалыматтар. Ошолордун сырлары чыга турганда 8-китебинде бар. Ошо сыр найзалар жөнүндө. Көп айта турган неме көп да, бул жерде маалымат көп. Маалымат көп. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин убактыбыз ар убак дайыма саналуу. Муну бөлүп айтуунун элге сиңимдүү болушу дагы өзүнчө маанилүү. Мунун баарын ошондуктан бөлүп айтып турабыз. Барыңыздарга кыргыз сөзүнүн сөөгүндөгү касиетин, канындагы сыйкырларын, өзүнүн ким экенин, улуу экенин эч убакта унутпасабыз деген улуу максат бар. Кыргыз чындыгында эле өтө улуу, өтө бийик, өтө ыйык турган зат деп айталы. Адам атанын улап келаткан адамдын заты. Буга көп нерселер далил. Биз айтып аткан нерселердин бардыгы азыркы күндө көбүн эсе ишенич жок болсо дагы эртең сөзсүз мунун чындыгы чыга турган. Бул тарыхта көрүнүп атат. Кечээ эле Төлөк Төрөканат аксакалдын китебин айтып чыктык. Биздин кыргыздын өзүнүн тарыхы Кытайдын тарыхында жазылган 7000 жыл тарыхыбыз бар экен деп ушул маселе менен немеге бардык, академия, улуттук академияга барып, ушундай тарыхыбыз бар экен, анын далили гана, анын кандай бул жөн эле болбогон сөз, жомок катары жазылган деп академиктердин, тарыхчылардын өзгөчө ушул нерсеге каршы турушту да. Андайды программага киргизүүгө болбойт мындай нерсе. Бирок ошол жердеги маалыматтардын бардыгы орустун улуу окумуштуулары, кыргыздар жөнүндө жазган Бериштам, Гумилев, Киселев деген улуу окумуштардын жазгандардын бардыгын төп келип турса дагы макул болбоду. Ал эми биздин президентибиз Кытайга баргандан кийин Кытайдын президенти биздин тарыхыбыздын дагы андан ары 800 жыл тарыхыбыз бар экен дегенде уккандан кийин гана деп азыркы күндө ошонун үстүндө иштеп аткан окумуштууларыбыз бар. Айтайын дегеним эмне? Бардык нерсе бул чындык, айтылып аткан нерсенин баары, адамдын оюна келген нерсенин баары бул чындык. Эгер болбосо ал жөн гана адамдын оюна келбейт дегендер. Ошондуктан бүгүнкү айтып аткан, кечетен бери качандан бери берип аткан берүүлөрдүн баары эртеңки доор жөнүндө, адамзат жөнүндө, өткөн доордогу Манасыбыз жөнүндө айтылып аткан нерсенин баардыгы чындык. Ал бир кыргыздын көкүрөгүнүн түпкүрүндө жатат.
айтылган нерселер ошол сиздердин оюңуздардын, каныңыздардын, жан дүйнөңүздөрдүн түпкүрүнө бир бүлүк салып, ошол жердеги бир ачылбай аткан эшиктерди, каалгаларды ачып берсе деген улуу тилек. Ар бир кыргыздын канында ушул нерселердин баары бар. Кыргыздын канында улуу Теңирдин буйругу менен көчмөн дүйнө таанымын билген кыргызда чип катары улуулук нерселердин баардыгы кыргыздын канында бар, дээринде бар. Ошондуктан ошол нерселерди козгоп, ой менен, сезим менен козгоп, өзүңөрдөгү улуулуктарды тапканга аракет кылыңыздар. Себеби ал ар бир кыргызымдын өзүндө бар нерсе. Байыркы жомок бүгүнкү чындык. Ал эми бүгүнкү чындык эртеңки жомок. Арыбасын аруу кыргызым. Бар болуңуздар, көрүшкөнчө.